28-бөлүм. Ошол эле жылы Жүйүт падышасы Сидкиянын падышачылыгынын алгачкы жылдарында, падышачылыгынын 4-жылынын 5-айында Гивондон чыккан пайгамбар Азур уулу Ханания мага Теңир үйүндө ыйык кызмат кылуучулардын жана бүт элдин көз алдында мындай деди: Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Бабыл падышасынын моюн туругун кыйратам. 2 жылдан кийин мен бул жерге Бабыл падышасы Небухадоносор бул жерден Бабылга алып кеткен Теңир үйүнүн идиштеринин баарын кайра алып келем. Жүйүт падышасы Жаяким уулу Жаяхинди жана Бабылга туткундалып кеткен бүт Жүйүт элин бул жерге кайра алып келем дейт Теңир. Анткени Бабыл падышасынын моюн туругун кыйратам. Ошондо Жеремия пайгамбар Теңир үйүндө турган ыйык кызмат кылуучулардын көз алдында жана бүт элдин көз алдында Ханания пайгамбарга айтты. Жеремия пайгамбар мындай деди: Омин. Теңир муну ошондой кылсын. Теңир үйүнүн идиштери менен бүт туткундардын Бабылдан бул жерге кайра келиши тууралуу пайгамбарчылык кылып айткан сенин сөздөрүңдү Теңир иш жүзүнө ашырсын. Бирок бул сөздү угуп ал. Мен аны сага жана бүт элге угуз айтам. Менден мурунку жана сенден мурунку пайгамбарлар көп жерлерге жана улуу падышачылыктарга согуш, аламат, жугуштуу оору болоорун алдын ала айтып келишкен. Эгерде кайсы бир пайгамбар тынчтык болоорун алдын ала айткан болсо, анда ошол пайгамбардын айткан сөзү орундалганда гана аны чыны менен Теңир жиберген пайгамбар деп эсептешкен. Ошондо Ханания пайгамбар Жеремия пайгамбардын мойнунан моюн турукту чечип алып талкалап салды. Ханания бүт элдин көз алдында мына бул сөздөрдү айтты: Теңир мындай дейт: 2 жылдан кийин бүт элдердин мойнунан Бабыл падышасы Небухадоносор салган моюн турукту чечип алып, так ушундай кылып талкалайм. Анан Жеремия өз жолу менен кетти. Ханания пайгамбар Жеремия пайгамбардын мойнундагы моюн турукту талкалап салгандан кийин Жеремияга Теңирден мындай сөз болду: Бар, Хананияга айт. Теңир мындай дейтти: Сен жыгач моюн турукту талкалап салдың. Эми анын ордуна темир моюн турук жасайсың. Анткени Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Бабыл падышасы Небухадоносорго кызмат кылдырыш үчүн ушул элдердин баарынын мойнуна темир моюн турук салам. Ошондо алар ага кызмат кылышат. Атүгүл мен ага талаа жырткычтарын да бердим. Ошондо Жеремия пайгамбар Ханания пайгамбарга мындай деди: Кулак сал, Ханания, сени Теңир жиберген эмес. Сен болсо бул элди жалган үмүттөндүрүп жатасың. Ошондуктан Теңир мындай дейт: Мына, мен сени жер бетинен жок кылам. Сен ушул эле жылы өлөсүң. Анткени сен Теңирге каршы сүйлөдүң. Ханания пайгамбар ошол эле жылы 7-айда өлдү.